İri soğuş baştaldı. Amerika Koşma Ştatı Venezuela'ga kol saldı. Men 8 soğuştu toktottum. Nobel siliğine tatlıklımın degen Donald Trump Venezuela'ga kol saluğa buyruk verdi. Malumatlarga karaganda AQSh Venezuela'nın bir qatar askerdik obyektlerine raketalık soqqu urgan. Algaçkı bildirүүлөрдө aba күчтөрүнүн базалары, анын ичинде Venezuela'ga таандык BBC'nin жагашуу пункттары жана абадан коргонуу системалары бутага алынганы айтылууда. Ошондой эле Борбор калаанын үстүнөн AQSh Америкасына таандык Chinook аттуу вертолеттору учуп жана ал вертолеттор Венесуэланын шаарларын бомбалап жүргөндүгүн көрүүгө болот. Маалыматтар боюнча болжол менен 10га жакын этек учактар борборго кирип келген. Жергиликтүү булактар AQSh'нын атайын багыттагы бөлүктөрү Каракастын түштүк бөлүгүнө десант түшүргөндүгүндө жазууда. Ал жерде Венесуэла куралдуу күчтөрү менен атышуу жүрүп жатканын билдиришүүдө. Мындан тышкары Маргарита аралына да соккулар жасалганы айтылууда. Аталган арал стратегиялык мааниге ээ болуп, анда аэропорт бар. Айрым маалыматтар боюнча бул аймак AQSh үчүн мүмкүн болуучу таяныч база катары каралышы мүмкүн экени белгиленет. Ал кезде Венесуэланын президенти Мадуронун резиденциясынын алдына танкалар жана аскерлер чогулуп жатат. Абал курч бойдон калууда. Маалыматтар ыкчам түрдө такталып жатат. Жана бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штаты Венесуэлага каршы ачык эле согуш баштап олтурат. Venezuela'da AQSh'nın askerdik agressiyası жарыяланды, өзгөчө абал киргизилди. Venezuela AQSh тарабынан askerdik agressiyaga кабылганын өлкөнүн тышкы иштер министри Иван Гил Пинто билдирди. Анын айтымында президент Николас Мадуро өлкөдө өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкка кол койду. Маалыматка ылайык Каракас шаарында, ошондой эле Миранда, Арагуа жана Ла Гуайра штаттарында бир катар объектилерге сокку урулган. Пинто белгилегендей, бул чечим дароо куралдуу каршылыкка өтүү максатында кабыл алынган. Анын айтымында республикалык башкаруу формасын жок кылуу жана режимдик күч менен алмаштыруу үчүн колониялык согуш таңуулоо аракети фашисттик олигархия менен биргеликте жүргүзүлүүдө. Бирок бул план мурдагы аракеттер сыяктуу эле ийгиликке жетпейт деп билдирүү жасады. Демек, Венесуэланын бийлиги дагы Америка Кошмо Штаты менен бүгүнкү күндө кагылышууга даяр экендигин ачык көргөздү. Колумбия президенти AQSh'ны Венесуэлага аскердик соккурду деп айыптап, Бириккен Улуттар уюмуну шашылыш жыйынга чакырды. Колумбиянын президенти AQSh Венесуэлага каршы ачык аскердик чабуул жасаганын билдирип, Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешин тез арада чогултууга чакырды. Анын айтымында бул кырдаал аймактык коопсуздукка түз коркунуч жаратат. Ошол эле учурда эл аралык маалымат каражаттары Венесуэлада абал кескен курчуп кеткендигин жазууда. Өлкөнүн борбору Каракас жана бир катар стратегиялык аймактар аба соккуларына туш болгон. Russia Today топтогон маалыматтарга ылайык Венесуэланын коргоо министринин үйү аткыланган. Жарандык Игуэрате аэропортторуна сокку урулганы айтылууда. Ошондой эле Ла Гуайра порт шаарында чабуулга кабылган. Азыркы учурда Венесуэланын куралдуу күчтөрү президенттин резиденциясын абдан катуу кооруп жатат. Абал өтө чыңалган бойдон калууда. Соңку маалыматтар боюнча Америка Кошмо Штатынын куралдуу күчтөрү Мадурону жубайы менен кошо кармап Венесуэладан алып чыгып кетишти. Бул тууралуу Дональд Трамп өзүнүн Truth Social социал тармагында билдирди. AQSh президенти Дональд Трамп Венесуэлада ири масштабтагы атайын операция жүргүзүлгөнүн билдирди. Анын айтымында операциянын жүрүшүндө өлкөнүн президенти Николас Мадуро жубайы менен кошо кармалып, Венесуэла аймагынан эвакуацияланган. Трамп бул аракеттер Венесуэланын жетекчилигине каршы түз багытталган сокку болгонун белгиледи. AQSh лидери операция Америкалык укук коргоо органдары менен биргеликте жүргүзүлгөндүгүн кошумчалап, жакын арада толук маалымат берилерин билдирди. Демек, Америка Кошмо Штатынын президенти Дональд Трамптын билдирүүсүнө караганда Мадуро колго түштү. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот.
Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Ирандагы митинг токтобой жатат. Элдин нараазычылыгы күчөдү, эми ок атышууга чейин жетти. Ал кезде Америка Кошмо Штатынын жашыруун кызматынын мурдагы башчысы Майк Помпео Иран элини көчөгө чыгып бийликти кулатууга аракет кылып жүргөн Иран элини куттуктады жана алар менен кошо Моссадтын адамдарын, агенттерин да кошо куттуктады. Иран эли менен бирге аралашып жүргөн Моссад агенттерин да куттуктайм деп билдирүү жасаган. Моссад агенттери бул Израилдин агенттери жана алар жашыруун түрдө Иран эли менен биргеликте аралашып бийликти кулатууга аракет кылып жатат деп мурдагы Америка Кошмо Штатынын жашыруун кызматынын башчысы Майк Помпео аларды да кошо куттуктап кетти. Ал кезде Тегеран Трамптын коркутуусуна катуу жооп берди. Эске салсак, Трамп буга чейин көчөгө чыгып бийликти кулатууга аракет кылып жаткан Иран элине колдоп жана Иран бийлигини коркуткан болчу. Иран бийлиги АКШ президенти Дональд Трамптын ирандык нараачылык акцияларына жардам берүү тууралуу билдирүүсүнө жооп кайтарды. Аятолла Али Хаминейдин улук кеңешчиси Али Хамшани Тегеран Вашингтондун куткаруу тажрыйбасын эмне менен аяктаарын жакшы билерин айтты. Анын сөзүнө караганда, Ирак, Афганистан жана Газа мисалдары АКШнын мындай кийлигишүүсү өлкөлөр үчүн кандай кесепет алып келерин айкын көрсөтүп тургандыгын ачык айтты. Хамшани Ирандын улуттук коопсуздугу кызыл сызык экендигин белгилеп, кандай гана шылтоо болбосун, өлкөнүн коопсуздугуна кол сунган ар бир аракет катуу жоопко кабылаарын эскертти. Бул билдирүү Трамптын көчөгө чыгып бийликти кулатууга аракет кылып жаткан элди колдойм деген айткан сөзүнөн кийин жасалды. Бирок чындыгында эле бүгүнкү күндө Иранда болуп жаткан нараачылык акциялары Аятолла Али Хаминейди бийликтен ажыратуу коркунучу бар экендигин жана бул коркунуч чындыгында эле абдан жогору экендигин дүйнөлүк ММКлар жазууда. Иранда нараачылык акциялар басаңдабай, тескерисинче кеңейип жатат. Акыркы маалыматтарга караганда толкундоолор өлкөнүн 36 ири шаарыны камтыды. Анын ичинде эң чоң мегаполистерде бар. Башкы себеп улуттук валютанын кескин арзандашы, инфляциянын өсүшү жана элдин жашоо деңгээлинин начарлашы. Бирок коркунучу бир гана экономикада эмес, маселелердин тамыры андан да терең экендиги айтылды. Негизги көйгөй учурдагы Аятолла Али Хаминейдин режими дээрлик тышкы таянычсыз калганында Иранды ачык колдой турган ири державалар катары Россия менен Кытай гана айтылат. Бирок Москва Украинадагы согуштан улам мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Ал эми Пекин Иранды стратегиялык артыкчылык катары көрбөйт. Ошондой эле учурда Израиль, АКШ, Түркия жана араб өлкөлөрүнүн бир бөлүгү Тегерандагы режимдин алсырашына же алмашуусуна кызыктар. Айрыкча Израиль менен Ирандын каршылыгы жесен жемен деген деңгээлге жеткен. Ички фронтода кырдаал оор коомдун билимдүү катмары, студенттер, интеллигенция, шаардык жаштар азыркы идеологиялык системадан чарчаган. Алар келечек көрбөйт, өзгөрүүнү талап кылышат. Мына ушул наразы маанай тышкы күчтөр тарабынан активдүү колдонууда. Натыйжада ички кризис менен тышкы басым кошулуп, Айталланын бийлиги үчүн эң кооптуу шарт түзүп жатат. Бийлик нараачылыкты күч менен басса да топтолгон көйгөйлөр жоолбойт, аларды чечпей коюу мүмкүн болбой калды. Демек бүгүнкү күндө Ирандын режими чындыгында эле кулоо алдында турат. Дал ушундай коркунучтарды дүйнөлүк маалымат каражаттары жазып жатышат. Эрдогандын башкы кеңешчиси АКШны Венесуэлага кол салган үчүн катуу сынга алды. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдогандын башкы кеңешчиси Жемил Эртем АКШнын Венесуэлага жасаган соккуларын кескен айыптады. Ал АКШны геноцид жүргүзгөн мамлекет деп атап, жакынкы чыгышта Израиль менен бирге империялык ырайымсыз саясатты улантып жаткандыгын билдирди. Эртемдин айтымында Түркия Венесуэланын элин жана президентин Николас Мадурону толук колдойт. Ал мындай аракеттер жоопкерчиликсиз калбашы керек экендигин баса белгилеп, Венесуэлага каршы күч колдонуу эл аралык укукту одону бузуу экенин X социалдык тармагындагы барактасында билдирди. Ал учурда ар дайым агрессияны сындап келген, агрессияга каршы чыгып келген батыш лидерлери, Европа лидерлери Америка Кошмо Штатынын Венесуэлага кол салгандыгы тууралуу эч кандай үн каткан жок. Эми Европа лидерлери да АКШны сындап, Америка Кошмо Штатыны агрессор деп аларга санкция киргизеби деген суроо пайда болот. Албетте жок. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер менен ар дайым Кудай Бек Шамиров болду. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.